Жейин кызым болот, өзү Орукчан. Айланып 425 сом, ушул учурда 425 сому, октябрда көйгөн экен 490 сом болуп калды. Особиясы пенсия айланып дейсизби? Пенсия 490 сом бул. Ооба. Ошондо эжекебиз ортодон 3 ай иштей калып, аңгектен качсаң дөңгөк болуп, баягы азайып кеткен экен да. Түндүктөн көргөн учурда ана токтоп. Түшүндүм, баягы Кыргызда бир сөз болсо, көсө накыл түштөр менен келет дейт го. Майыпты эске алынганда кандай болду? Толук эмес эмгек стажы менен пенсияга чектелебиз. Töitä etingen men pyyttelemme. Ботерек айылынан болом. Ботерек айылынын тургунумун. Мен сизге кайрылган себеби бул жейин кызым болот, өзү Орукчан жаштайынан эле. Анан бул эме алчы да, пособия. А пособиясы 2022-жылы майдан баштап пенсияга айланып 425 сом, ушул учурда 425 сому, октябрда көйгөн экен 490 сом болуп калды. Бул ошондо 490 сом менен кантип жашайт? А бүт эмелерди териштирсек, пособиясы пенсия айланып дейсизби? Пенсияга бул анткени 2020-жылы автовокзалдын туалетинде 3 ай иштептир. Анан ошого жумушка жаранып базага түшүп калды деп, булар бизден эчтеке келе албайт. Бүт закон ченеминде биз эчтеке кыла албайбыз. Мыйзам чегенде болду. Эмнеси мыйзам чегенде? Кайсы жеринен түшүндүрдүңүз? Базага түшүп калган экен да бунун иштеген жумушу. Азыр иштебейт. Азыр иштебейт. Анан эч жактан жардам. Мурда канча алчу эле? Мурун көй отуруп 6600 жеткен. Пособиясы. Азыркысы 490 сомбу, 85 сом ушундай. Азыркы пособиясы же пенсиясы? Пенсиясы 490 сомбу? Ооба. Түшүнүктүү эже. Сиздер мындай канчалык мыйзамдуу деп айткандарын түшүндүңүздөрбү мындай? Ошо макулсуздарбы? Эми жашоо многодай болуп атса бул өзүнүн же багары көрөрү жок. Же чын айтканда түшүнгөн жоксуздарбы? Канчалык мындай мыйзамдуу эмес экенин ачык айтканда. Мындай да, мага жаңы эле мен кирип чыктым, мага түшүндүрдү эме деп. Мыйзам чегинде деп койду да. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мурда туалетте иштеп коюп турсун, базага түшүп калыптыр деген үмүттө пособиясын кырып коюптур. Эми бул канчалык мыйзамдуу эмес экенин чогуу түшүнүп көрөлү же. Балким булардын да айтканы бардыр. Айтканы чындыкта туурабы? Мыйзам чегинде деп да, бүт кайрылып. Саламатсызбы жиге? Жакшысызбы, уруксатпы? Жетекчи келип элек. Журналисттер. Assalamu alaikum, уруксатпы? Сизге бир суроолор бар эле. Эжекелер боюнчачы. Түшүнүп алалы дедигер. Эжекелер толук түшүнбөптүр, жакшы түшүнбөптүр. Эмне себептен экенинчи? Ошол бунун пособия алчы да. Пособиясын пенсияга которуп коюптур. Бул 3 ай эмеде иштеп калыптыр да, автовокзалда тиги туалетте. Анан тияктан пособиядан эме бияка которгондон кийин булар бүт базага түшүп калганда мунукуч базадан алганга да болбойт экен. Ошодон пенсия. Азыр иштебейт. Азыр иштебейт. Туалетте иштеди деп пособиясы кырылып калыптыр. Сөзүн токотерин эле айтайынчы. Кандай, эмне себептен? Түшүндүрсөңүз. Неден улам болуп калды? Кайсы мыйзам чегинде болуп калды? Эжекелерге айтыпсыңар, барды мыйзам чегинде деп. Бул боюнча булар мурун бизге чейин тиги социалдык коргоо немесинен бөлүмүнөн акча алышты да булар. Пособия катары алышты булар. 6600 сом акча алышты. Анан кийин биринчи немеден баштап 1 май 2022-жылдан баштап тиги социалдык коргоо бөлүмүнөн бизге кат келген. Булардын эмгек стажы чыгып калды. Тиги Кара Бурада 2005-жылы 1 ай туберкулез больницада 1 ай иштеген. Туалетте. Больницада. Туп больницада. Анан кийинкиси 2020-жылы 3 ай Талас автовокзалында ошол кол жуучпу ошондой болуп иштеди деп туалетте ошо 4 ай иштеди деп 4 ай булардын эмгек стажы чыгып калды. Ошол эмгек стажга чыккандыгына байланыштуу тиги соцзащита бизге кайрылып бизге делосун атайын официальный кат менен делону бизге бошотуп берди. Пенсия чыгарыла деппи? Пенсия чыгарыла деп берди да. Пенсия чыгардыңар, канча чыгардыңар? Биз 423 сом 91 тыйын пенсия чыгарылып берилди. 91 тыйын да бар ар жакта.
Эмеси 4 ай гана стажы болгондугуна жараштуу ошол. Майыптык эске алындыбы ошону? Майыптык эске алынды, экинчи группанын эмеси менен документальный бардыгын. Экинчи группада майыптар канча сом чыгыш керек? Ар биринде өзүнүн стажына жараша чыгат. Балким сиз түшүндүрүп берип турсуз, даярданып калдыңыз. Анан бул боюнча биздин кызматкерибиз Болотова Чолпон мына бул келген кагаздар менен толук тааныштырып, силерге түшүндүрүп койсун, ошол кайсы күнү келген каттарда бизлерге карап көрүңүздөр. Бул Жеентая Улгуз өзү бала чагынан майыпкен, экинчи топтогу майып. Анан 19-апрель 2022 жылда мына кат менен эмеген келген бизге. Эмгек социалдык өнүгүү башкармалыгынан кат менен беришкен документинчи. Себеби деген биякта эмгек стажы калган. 2005 жылы 1,5 ай иштеген экен. Анан 2020 жылы 3 ай, ошондо 4 ай 6 күн иштеген эмгек стажы бар экен. Жалпысы. Жалпысы ошончо. Бирок молчу 2005 жылдан кийин бирок пособие алып жүргөн да? Алып жүргөн. Бир алып жүргөн. Мо жумуш иштегенден кийин алып жүргөн. Алып жүргөн. Анда эмне ошондо эле 2005 жылы сиздер кат жолдо койуп белем, бул эмгек стаж ачылып калды, пособие бере албайбыз, пенсия берилет. Эми аны ошол жактан сурасаңыз, ошол жактан аласыздар. Ошон менен бизде статья боюнча 15-статья менен ошо майыптыгы бар, бул тем более эме бала чагынан болуп атпайбы? Эмге камсыздандырылган адам, анан бизге пенсия чыкканга укугу бар. Бирок Жеентая Улгуздун стажы аз болгондуктан эме неполный стажга чыгып атат да. Майыптык эске алынганда кандай болот? Майыптык эске алынса деле бизде камсыздандырылган адам болгондон кийин биз чектейбиз пенсиячы. Эмгек стажы аз болсо, анда толук эмес эмгек стажы менен пенсияга чектегенбиз. Түшүндүм. Ошондо эжекебиз ортодон 3 ай иштей калып, аңгектен качсаң дөңгөк болуп, баягы азайып кеткен экен да? Тиги ошо пособиядагыларчы, сен госко иштебе, эгер иштей турган болсоң пособияң ушундай кесилип калат деп бир Жок, андай кабар жок болду да. Силер билген жоксуңар да? Бул өзүнүн үй жайы жок болгондон кийин бул ар жерде жүрөт да. Бир күнү меникине келип калат, бир күнү бир кошунаныкына кетип калат. Бул эми өзү не кылат да. Анан ошол убакта бир Кировкага барып калган экен, бу жерде жумуш бар десе ошол жерге иштей коюптур. Мен аны иштегенде ал убакта билген эмесмин да. Аны мен бул болгону бул 22-жылы майда мен как раз үйдө эмес болчумун, биз күздө келебиз. Келсек тайжеңе ушинтип пенсиям жок калды, мага 420 сом болуп атат дегенен анан мен бияка кайрылдым. Кайрылсам булар түшүндүрүп берди. Бул базага түштү, эже эчтеке кыла албайбыз деп. Түшүндүм. Программасы бар эмес база биздечи. Ошо тияктуу соцзащита болсо ошону карап түндүктөн анан ушундай стажы бар экен деп туруп анан бизге которуп салып атат. Мен жана бир суроомду баягы балким мен түшүнбөй калдым. Тактоо иретинде да. Экинчи топтогу майыптарга канча пенсия чегерилиш керек эле? Негизи жашына жараша да мынакей. Мисалы статья менен 15-статья мынакей. Камсыздандырылган адам, мисалы 23 жашка толо элек болсо 1 жыл стаж керек. Жаш боюнча да требуемый стаждар бар да. 72-жыл болуп атпайбы, өзүчө 30 жаштан өйдө болгондон бул эжеге 5 жыл керек болчу да, требуемый стаж. 5 жыл болсо анда 3000ден ашмак да пенсиясы. 3170 тиги базалык бөлүгү бар, анан 200 сом компенсациясы бар. Өзүнүн тапкан эмеси болгону 4,5 айда 5 сом 64 эле тыйын тапкан. Канча сом? 5 сом 64 тыйын. 4 айдабы? Кечирип коңузчу? 5 сом 64 эле тыйын табылган. Ушундай. Ошондо тиги вокзалдагылар ушул эле айлыкты бергенби? 5 сом 64 тыйын бергенби? Бизге кармалып эметкенден кийин чыккан да пенсияга эмеси ошо 5 сом 64 тыйында. Баягы 21% деген 20%, 1% профсоюзга кетмеспи? 5 сом 64 тыйын. 20%-ын көбөйткөндө биз деген базалык бөлүгүн кошуп берип атабыз да. Базалык бөлүгү кошуп берип атабыз. Ошону менен 550 сом болду азыр пенсиясы. 550 сом болду. Түшүнүктүү. Вот азыр бизге дагы урматтуу көрүүчүлөр, бул жактан пенсияга чыгуусу боюнча кандай эмне болуп чыгуусу боюнча өзүңүздөр уктуңуздар. Анан азыр баягы пособия чегерген жакка барып дагы жана жогоруда берген суроолорду берип көрөлү. Пособия чегере турган жакка келдик. Бул жакка суроолорубуз көп. Неге дегенде 2005 жылы
жумушка орношуптур, андан кийин эле пособие алып жүрдү. Ошондо эле айтса болмок да. Кайсы комиссия? Отпускада орун базар бар. Сизби? Анда сизге сурообуз бар эле. Журналистмин. Атым Темирлан. Фамилиям Сейитбек, Сокол медиадан. Эжеке. Окуңуз. Эжеке отуруңуз сиз. Эжекелер таанышсыздар? Ооба. Бул эжелердики пособиясы кыркылып калыптыр. Анан кыркылып калган себебин баягы 3 ай такты иштеди деп кесиптирсиздер. Бул азыр мыйзам эмеде каралып өткөндө Русланбек Шыргазиевич да келбеди, Жакышев. Биз жана соцконтракт боюнча эмелерди, сертификаттарды тапшырганда. Ошондо дагы кайрылдык, айттык. Бул азыр жогорку кеңеште кароодо болуп атат 3-чү окуусунда. Айттык, ошону тездетип берсеңер болот эле. Эмне маселени айттыңыз? Аерде маселе жана бизде соцпособие, бул жана үй бүлө көмөк эмес. Ар айлык социалдык жөлөк пул деп коет, мыйзам боюнча ошо биз да эми аткаруучубуз да. Менде бир эле суроо бар да сиздергечи. Эжеке, жаңы эле тиги астындагы жанагы пенсия чегерген жакка барып келдим. Барсам 2005-жылы дагы бул эже 1 айдай убакыт иштеген экен да. Инфекционный больницада, туберкулезный больницада иштеген экен да. 1 айдай убакыт. Бирок андан кийин деле ошо баягы социалдык жөлөк пулду алып калган экен сиздердинчи. Ошондон кийин бирок сиздер ошо 2005-жылы деле баягы базага түшүп калды, ачылып калды деп айтсаңыздар болот беле? Жок, базага ошондо түшө элек болчу да. Бизге түндүк кийин эме кылды да жана. Эми ал өзүңүз түшүнөсүз да, санариптештирүү социалдык фонд тарабынан кандай жүргүзүлүп атат, биз ага жооп бере албайбыз. Биз өзүбүздө базада көрүнгөн убакта анан кийин токтотулуп атат да булчу. Ошондой болду. Биз түндүктөн эмесин аныктаганда жана иш стажын. Анан дагы бир суроо да. Дагы бир суроо. Мен билгенден сиздер ошо кайсы учурда пособие адам албай калат? Жөлөк пулду албай калат социалдык. Аны сиздер билесиздер дагы, жана дагы ошо алып жаткан тараптарга дайым эскертип турушуңуздар керек. Башында да эскертесиздер, анан жумушка орношордо эскертесиздер да. Эскертүү берилди эле, эгер сиз иштесеңиз, ушундай болуп калат, буягынан акчаңыз кыркылып калат деп. Эскертилген эмес дейт да. Эскертилген эмес деп айта албайт го дейм. Айткан метте. Төөдө айткан метте. Төөдө деген мен төөтөлөмдө. Ыйлабаңыз эже, анын немеси жок. Биз кыйналып кетти, негизи. Мыйзам боюнча. Биз ыйлабаңыз. Биз убагында эме социалдык жөлөк пулду чектеп атканда жана перечень документтердин тизмегин көрсөткөндө аерде жүрөт да ошо иш стажы жоктугун аныктаган социалдык фондунун справкасы деп аныктама. Кезинде ошондой берилген, ошонун негизинде чектелген. Анан МСЭКтин эмеси, биздики негизги документ ошо МСЭКтин заключенияси, корутундусу. Ошолор менен чектелген. Анан кийин ортодо булардыкы мен эмесин эсимде жок. Бессрочный беле женке? Бессрочный да, ошо ортодон эме болбой калды да. Мен кайта өткүзсөм болот десем болбойт дейт. Бул уже эмеге түшүп калды. Кайта эметкенде ооба, мыйзам боюнча ошондой турат да. Биз жаңы чектегенде бессрочный кетип атпайбы? Аерде справка бар болчу да соцфонддо. Анан ортодо иштеп эметкенин эме жок, мындай да эжекеси. Мен түшүнбөгөнүм 2020-жылы иштептир да, бул 3 айга 3 жарым ай. Анан эмнеге 2022-жылы майда кыскарылды да, апрелде майда. Биздики түндүктөн аныкталган учурда эме болду да. Түндүктөн көргөн учурда анан токтотулду. Түшүндүм, баягы Кыргызда бир сөз болсо, көсөөнүн акыл түштөн кийин келет дейт го. Ошондой болгон экен да, баягы түндүктөн система чыкканда, анан сиздер аныктап турсуңар да, базага түштү деп. Туура эле түшүндүм. Эми аны сөздү бурмалагандай болуп атасыз сиз. Жок, эми сиздер базасынан бизге база ачылгандан кийин анан билдиктеп атпайсызбы, туурабы? Туура. Туура эле, көзөнүн акыл түштөн кийин келет. Бизде мисалы уведомление керемеде бар болуш керек. Кандайдыр шарты өзгөрүп эметсе бияка билдирип туруш керек да булар дагы. Биз эми ар бир бизде канча 743 социалдык жөлөк пул алуучулар болсо ар биринин аркасынан жүрө албайт экенбиз. Убагында алар байланышта болуш керек, кандайдыр бир шарт өзгөрсө билдирип туруш керек. Эми бизден да кеткендир, биз убагында билбей калдык. Анан кийин бизде Кыргызда жана кечиресиз көбүнчө жана жөн эле оформить этип анын акчасын алып жүргөндөр да болот. Анан өздөрү да билбей калат. Анан андай учурда алар билдирбей калышы мүмкүн. Эми ким тараптан кеткенин аны аныкташ керек го.
Бирок сиз тараптардан кеткен жок. Биз тараптан кетпеди деген ошо биз балким убагында көрбөй калдык. Түндүк базасы бизде оцифровка соцфонддон кийин түшүп аткандар да болду, стаждар убагында киргизилбейчи. Анан кийин киргизилген эмелерди көргөн учурда эле бизде биякта алдан Макул, эми болору болуптур, боюсу каныптыр. Эми эмне кылса болот эже? Эми биз ошол мыйзамдын өтүшүн күтүп атабыз. Жогорку кеңештин колунда эми ал. Сунуштама ким берди? Сунуштаманы биз эметпейбиз, эми ал центральный органдар тарабынан Өй жактан берилген. өйдө жактан ошолор карап атат. Агер ал мыйзамга өзгөртүү кирсе, эмне артыкчылык болот? Бул жөлөк пул алуучулар өздөрү тиякты же биякты тандай алат деген эме мен проектисин таанышып эметкен эмесмин, окуган эмесмин, бирок мазмуну ошондой өзгөрүү бар да. Жанагы азыр да ошондо эжеге такыр жардам берилбейт эми мыйзам боюнча. Мыйзамда ошо көрсөтүлүп калган туурабы? Биз мыйзам жардам берилбейт деп андай айта албайм мен. Булар бизде Ошону тактап койсоңуз. Ооба. Биз тараптан эми социалдык кызматкерлер жана багар көрөр жок катары бизде көзөмөлдө тургандан ошо жардам берилет. Айыл өкмөтү тарабынан жергиликтүү биз тараптан социалдык кызматкерлер эми мыйзамда билесиз болуш керек өзүңүз деле. Социалдык тейлөө көрсөтөт. Анан кийин эгер бизден тизмелер суралса жанагы тизмелер суралат. Биз социалдык кызматкерге дайындаганбыз. Азыр учурда Кубанычбекова Гүлкайыр отуректестерде. Гүлкайырга да дайындап отурабыз, соцадеси Ардакка да дайындап отурабыз. Кандай жардам берилет деген? Гуманитардык жардамдар. Анан жана ТЖС багар көрөр жокторго айыл өкмөтүнүн аерде местный бюджет бар да. Биздики эми мамлекет тарабынан чегерилген жөлөк пул акчалай компенсациялар эле. Бизде андан ашык акча жок. Анан кийин жана Кызылай коому, коомдук ар кандай уюмдар бизден тизме сурап жардамга эметкенде биз биринчи иретти ошо багар көрөр жокторду, анан турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдү, ошолорду беребиз. Бересиңер. Эженин фамилиясы бар ошолордун арасында. Азыр көрсөтө аласызбы? Менде жок азыр. Балким сурап көрөсүз. Ооба. Бир метеже деле билет азыр. Так. Мен кызым кумбумун Алган кайрылган мен айыл Бул эми токтогон Азыр биз сурай беребиз бияктан да. айыл өкмөттөн кайрылды эле эмне керек? Бир кабуун анын бери бизге бул эже ыйлап келген. Кировкага кеттиңиз беле ортодо. Анан кийин келгенде биз эме соцработникте анда Саткан Алиева Салтанат болчу. Чакырып алып айтканбыз ушундай. Бул мы сейчас ничем помочь не можем. Биз жөлөк пул чектей албайбыз, мыйзамга каршы келет. Ошондуктан айыл өкмөтү менен айыл өкмөт башчысына да чыкканбыз Улан Эсенбековичке. Колуңардан келишинче жергиликтүү бюджеттен жардам берсеңер. Азыр колдоо көрсөтүп турсаңар, биз жардам берет. Анан өзүбүз озеке эле. Анан бирок өзүбүз аппарат менен да чогултуп акчалай жардам колубуздан келишинче бердик. Анан эми бир разовый помощь болуп калды да. Эжеден сурап көрсөңүз, фамилиясы барбы ошол? Жана сиз жогоруда айткан тараптарда. Бар да, бирок эми жардам Сиз айыл өкмөттөн жардам алып жүрөбүзбү? жардам ошол эме кылган. Жаңы айыл өкмөт мисалы мурдакылар айтып бере болчу. Азыркы учурда мисалы бул эмеси жетишпейт деп Эли Сотиктен жер иштеткенге алардын колунан келген ошо да жардам берип атышабы? Жардамын өткөндө ошо бир кабуун анан майын көрдүм. Ошого кайта эмне кылгандан башкасын көргөн жок. Эли Сотик боюнча айтып атпайсыз? Эли Сотик ошо жана фондой жерден кичине ушундай жетишпеген эмелерге бөлүп берет айыл өкмөт. Берет, жыл сайын берет, бергенди бер деш керек да. Берет. Бармеден кийин кошкон жок белеңер тизмеге. 2-3 жылдан бери аласың, а? Айыл өкмөттөн. Гүлкайыр менен такташсаңыз Салтанатка дайындап эметтик эле го. Эме челекпе? Ошону көзөм. Эмне муну эметкен жоксуңар? Баягы айтылбады беле?
ооба да. Баягы соцфонддон эметпеди беле. Токтотулбады беле соцпособие, соцпенсиясы. Анан кийин мага кириңизчи ошо боюнча. Эме кылайын. Гүлкайырга байланышсаңыз мейлиңиз. Экинчисин атыңыз кимге кечесиз? Мен Жолдошалиева Гүлназ. Гүлназ эже. Эми эжекенин абалын деле өзүңүз көрүп турасыз. Анан сиздер түшүнүп атасыз, сиздерде мындай эле күнүгө болот, айымы болот деген анан азыр эле кызматкерлериңиздер айтты. Эч кандай эчтеке кабыл албайт депчи. Анан ошо өзүңүз көзөмөлгө алып эжеке. Ооба, сөзсүз буну Эже, көрдүңүздөр да, эже менен түз байланышып. Эже азыр эже. Бир секунд. Кызмат ордун которуп кетти, сиз салтанат. Сиз түз байланышып, эже менен түз байланышып, мына эже өзү көзөмөлгө алам деди. Жанагы жактардын баарына каттатам деди. Мынакей өзүн айтып атат. Булар мыйзам чегинде турабы, мыйзам жол берет. Колуңуздардан келген жардамыңыздарды бериңиздер. Сөзсүз түрдө бул сиздердин да жумуш болуп эсептелет, андан тышкары баягы адамдык сапат болуп эсептелинет, чынбы? Анан эже түз байланышып. Урматтуу көрүүчүлөр, биз баягы жогоруда айтып өткөн, жогорку кеңеште каралып жаткан 3-чү окууда деди азыркы. Бул боюнча дагы тактайбыз сөзсүз түрдө. Албетте кандай болсо дагы бул абдан кийим көтөрсө дагы абдан жакшы инициативалардын бири болуп эсептелет деп ойлойбуз. Анан эми жогоруда өзүңүздөр көрдүңүздөр, мындай маселелерде биз дайыма жүрөк оору менен кабылдайбыз да. Анан жыйынтыгы кандай болот, кийинки эфирлерде көрсөтөбүз.